Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү жүрөгүнө бекем туткан инсаныбыз бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы. Ушул күндөрдө арабызда өзүнүн үзүрлүү эмгеги менен элдин алкоосуна татып, өзү басып өткөн чыйыр жолуна улам кылчайып карап, жанында жанаша баскан ага ини карындаш кыздарына үлгүлүү эмгеги менен тоодой бел болуп жашап келет. Мен 80-жылы окууну бүтүп келгенде Садыр Абдырасулович хирургия бөлүмүндө бөлүм башчы болуп иштеп атыптыр. Анан 92-жылдан 2015-жылга чейин ушу райондук борбордук оорукананын директору болуп иштеди. Абдан мыкты адист, мыкты хирург. Коомдук иштердин бардыгына активдүү өзү да катышат. Себеби буга чейинки коомдук райондун, областтын коомдук иштеринде алдыңкылардын ордунда болчубуз. Спорт оюндарында биринчи орундарды алчубуз область боюнча. Ыргеселердин баарынын активдүү катышуучусу, республикалык ыргеселерге чейин барган, өзү да абдан жакшы ырдайт. Коомдук иштерге катышкан медиктерди, дарыгерлерди жакшы колдойт. Мыкты жетекчи болуп иштеди. Ушул бул жерде мына силер көрүп турасыңар, булардын бардыгында Садыр Абдырасуловичтин эмгеги абдан көп. Мыкты жетекчи болуп иштеди. Себеби мына ушу коробуздун баарын жаркыратып, мен кичинесин айтып кетсем, ушу короодо турган мына таптатынакай брусчаткалардан бери ушу Садыр Абдырасуловичтин акыркы эмгектери. Көп жыл иштедик. Азыр эми бактылуу карылыкты каалайм. Себеби буга чейин райондо эмгеги өттү. Мыкты камкор ата, балдарынын, кыздарынын бардыгы илимдүү, билимдүү, жакшы насаатчы, өзүнүн кийинкилердин баарына жакшы тарбия берип келатат. Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылынын тургуну Садырбек Чыныбаев өзүнүн балалыкта зеректиги менен мектеп жашынан аракетчил жана илимге болгон кызыгуусунда чоңойгонун анын өмүр таржымалы айтып тургандай, медицина тармагында Гиппократтын антын алган биздин каарман ар убакта өзүнүн талыкпаган эмгеги жана изденүүсү менен адамдардын ден соолугуна кам көрүп, бир топ жылдар үзүрлүү иштеп келген. Мисалы айта кетсек, Борбор калабыздагы медициналык институтун ийгиликтүү аяктап, алгачкы эмгек жолун Жетөгүз райондук аймактык ооруканасында хирург болуп иштөө менен баштаган. Каарманыбыздын чейрек кылымга жакын өмүрү дал ушул ооруканада өткөн. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей, Садырбек Чыныбаев 47 жылдан ашык медицина тармагында үзүрлүү эмгектенип, анын 33 жылын Жетөгүз райондук аймактык ооруканасында жетекчилик кызматты аркалаган. Убагында ар кандай долбоорлор менен иштеп, оорукананын шартынын жакшырышына өзүнүн салмактуу салымын кошуп, жетекчилик кызматтын оор жүгүн татыктуу аткарып, жасаган иши менен элге үлгү болуп келет. Мен эми ошол Жетөгүз районунун Саруу айылында ошол жумушчулардын үй бүлөсүндө улуусу болуп төрөлдүм. Анан мектепте окуп, анан мектеп окуп жүргөндө ошол эне атабыз ошол электр станцияда иштеп калды. Ал жактан анан ошо 12 километр жерден 5-класстан 9-класска чейин ушу барып келип окууга туура келди. Анан окууну бүткөндөн кийин ошол турмуш шартка байланыштуу 2 жыл мектеп түтүп алып иштегенге туура келди. Анан 2 жыл иштеп, андан кийин анан институтка тапшырып, бүтүп 74-жылы бүтүп келип иштедим. Ошол келгенде эле ушул больницага келдим, хирург болуп. Ушул хирург болуп иштеп 74-78-жылы бөлүм башчы болуп иштедик. Ал убакта бөлүмдөр чоң, 60 күнү-түнү операциялар көп эле. Анан көп операция жасаганга туура келди. Ошол күнү-түнү ошондо бир 4000ден ашык операция жасалдык. 86-жылы бөлүм башчылыктан анан ал убакта партиянын күчү, биз партияга баш ийип, партиянын айтканын аткарып келгенбиз. Анан ошол парторг болуп да ошол ооруканада иштеп, анан член обком деп алып мүчөсү болуп, Ыскол обком партиясынын мүчөсү болуп,
Анан партиялык тапшырма кылып, ошол жетекчилик жумушка катуу ошол окул кылдык да. Мен өмүр бою хирург болуп иштейин деген оюм бар да. Анан жетекчилик болгондон кийин анан намызданып, чыйыр алып, анан жетекчилик жумушка аттанып иштедик. Анан эми өлкө союз урап ошол эгемендүүлүк деп калган убакта 92-жылы мартында жетекчилик жумуш коюп койду, главврач кылып. Анан ошол турмуштун ушул оорчулук, кыйынчылык, жокчулук, тарчылык деген убактардан анан ошол жумушту алып, анан ошол жумушта аркалап иштөөгө туура келди. Биринчи байлык ден соолук дегендей адамдардын ден соолугуна кам көрүп, чейрек кылымдан ашык өмүрүн медицина тармагына арнаган өмүр сакчыларына кандай алкыш айтсак да жарашат. Өмүр менен өлүмгө арачы болуп, өз убагында канчалаган бейтаптардын дартына даба таап, медицина тармагына, мамлекетке эмгеги сиңген. Мен ошол иштеп жүргөн убактагы ушунча биз эми жөнөкөй баягы катардагы хирург, бөлүм башчы ушундай оорчулук, элдин оор түйшүгү, анан ушунчалык жооптуу жумушта иштеп, анан ушул менин эле тилегим ушул болчу да, ушул материалдык ушул базаны бир деңгээлине жеткизсек, ошону бир баягы эң керектүү болгон медициналык жабдыгын, ошол иштөө шартыбызды оңдоп, бир ушундай бир шартка бир ушундай бир отуруп иштесек деген убакытты тиледик эле. Ошол убакытта менин оюмда өзүм ошого жеткиздим деп ойлойм да. Анткени себеби биз эми ойлоп элестетип көрсөңүз, ооруканада суусу жок, канализациясы жок, жылуулугу жок. Ушундай убактарда биз иштедик да. Анан такыр акча тыйын төлөнбөй, зарплаты жок убак, зарплат бербей, ордуна продукты берген убактарда, дарыга тыйын жок, тамакка тыйын жок, ушундай жокчулук убактарда иштөөгө туура келди. Аябай билимге да жакшы иштеди. Мисал үчүн күнү түнү менен операция жасады, ал убакта аябай оор операциялар көп болчу. Анан мурунку хирургдар өпкөнү жасайт, же сокур чегин жасайт, башканы жасабайт да. Булардыкы бүт специалисти бар. Травматолог да болот, ашказанды да жасайт, өттү да жасайт, травманы да жасашат да. Анан аябай эмгекке берилди, аябай берилди. Аякка берилди, анан күнү түнү менен иштеди. Мисал үчүн Бишкекке чогулушка барып келсе, ошо келери менен эле ошол жака жөнөчү да. Ушунчалык анан эмгеги көпчүлүгүндө бааланбай калды. Мен ошого аябай өкүнөм. Ушу больница аябай эски больница, область боюнча. Ошону азыркыга дейин зыңкыйтып кармады, бүт ремонт кылды, бүт баарын жасады, бирок эмгеги жакшы бааланбай калганга нааразы болом. Бирок өзүнүн ден соолугу болсун, өмүрү болсун, балдардын астында ушундай карлыкты сүрүп жүрө берели. Анан эми бул медицина врач дарыгер болуш баардыгынын эле колунан келбейт. Баары эле минтем тигинтем деп азыркы убактагы башкачараак болсок, биздин убакта жоопкерчилик. Ошол мынакей ар бир кайрылган адамдын мүдөөсүн угуп, ошого мына күнү түнү ошону карап, жасаган операцияңды аягына чейин карап, көзөмөлдөп, анан башка бөлүмдөрдөгү ооруларга жардам берүүнү уюштуруп, анан эми бизде дем алыш күн, майрам күн, же болбосо элчилеп мындай тоого кетип, көлгө салып кеткен убактар, мындай биринчи серим болбосо, баягы эс алып, баягы эмгеге салып, эргүүсүндө эле болбосо, бизде андай мүмкүнчүлүктөр жок болуп иштедик. Жооптуу болду, күн түн. Элестетип көрүңүз, кан агып мынакей төрөткө келген аялдар. Күнү түн ошол канды уюштуруп, ошонун камсыз болушусу, операциядагы татаалдыктар болсо, көпчүлүк ушул аялдардын операциясын дагы өзүм баштап жасап, уюштуруп, ушу кийин врачтарды үйрөтүп бөлүп калдык да. Анан эми райондун айылдары да чоң, мынакей 47 айыл, ушул территория тосор
Andan sırtkары сырт өрөнүндө мына. Сырт өрөнүндө да канча чакырык, канча бүт барын ошол ооруган баш оорус, ич оорусда да ошонун баарын өзүбүз ушул жерден барып тейлеп, операциядан бир 10дон ашык операция жасадым ушу сыртта. Боз үйдө ошол тамдарда кичинекей ушундай шарты жок жерде дагы ушундай операциялар жасап жүрдүк. Анан эми акыркы убактарда ошол аракеттер, проекттерибиз менен ушул эски оорукана болсо дагы, эски коро болсо дагы мынабу ички керектүү жабдыктар, материалдык, медициналык жабдыктары, ремонтту, багы керектүү ысык муздак суу азыр шаардын ахвалында ушул шаардагыдай кем каршы жок. Мына буюрса ушундай ахвалда анан эми баягы кээде бул жерде тааныш адамдар көп, кээде аралап басып келет, анан бияка жөн элеби деп калсаң дагы айтып койчу. Баягы эс алып мындай жөн эле бир прогулка жасап жүрөм деп. Анан мен дагы баягы кылчайып артымды карап, тиккен бактарыңды карап, жасаган жумуштарын карап баракат алам мен деле. Ошо элге кызмат кылдым го деп. Каарманыбыздын эл арасында кадыр баркка ээ болуп, орду толгу сый урматты камтыган кандай адам экенин кесиптештери да эстен чыгарышпайт. Мен биринчи жолу ушул ооруканага 1983-жылы практикага келгем. Биздин медакадемиядан 10 киши студент ушул жерге практикага келип, именно хирургический бөлүмдө ушул кишиге бөлүнүп калдым мен 10 студенттин ичинен. Ошол кезде Садрат Расулович бөлүм башчы болуп иштеп хирургический бөлүмүндө. Эртең менен эрте келет экен жумушка. 8-де башталса саат 7-де медицинский пятиминуткага катышчубуз. Андан кийин перевязкаларды жасачубуз, бөлүмгө обход жасачубуз. Анан ушул кишинин эмнеси көп нерсени үйрөндүм. Себеби жумушун аябай так, жоопкерчиликтүү, коллективге кылган мамилеси, эмгек жамаатына кылган мамилеси, ооруларга кылган мамилеси, ишине тыккан экендиги, эртеден кечке ушу бөлүмдө жүргөндүгү, кечинде да калып, түнкүсүндө келип келгендиги, мен ушул кишинин жоопкерчилигин көрүп, эмгекчилдигин көрүп, өзүнүн профессиясын аябай сүйгөндүгүн көрүп, ушун көп нерсени үйрөнүп кеткем. Андан кийин 1985-жылы институт бүткөндөн кийин кайра келдим. Келсем, бул киши Садрат Расулович болсо, как раз замдиректор по оргметод экен. Ушул кишиден участокто иштеп калдым. Ал кезде участокто иштегенде активге кандай баш керек, патронажда эмнелерди кылыш керек, вызовда кандай обслуживание кылыш керек, бир больной менен отурганда канча мүнөттөн көрүш керек, көп нерселерди ушул кишиден үйрөндүм. Бул киши деген аябай эмгекчил, энергиясы аябай көп, адамгерчилиги бийик, жумушта кылган мамилеси, тактыгы, жоопкерчилиги, адамгерчилиги аябай бийик адам экен. Көп нерселерди ушул киши үйрөттү мага. Дарылоо боюнча орун басар болуп иштеп калдым. Бул киши кагаздарга кандай жооп бериш керек, кагаз жүзүндө кандай жазыш керек, программа, закондордун көп нерселерди мага үйрөттү, ответтерин кандай бериш керек экенин. Жаңы келген жылдары эле ушул закон программаларды мага папкаларын берип, ушуларды терең үйрөн, ушулар жөнүндө ишти үйрөнөсүң, кийинки жумушуң ушун менен берилет деп көп нерселерди үйрөттү. Анан бул киши жакшы иштегендигине байланыштуу болуш керек. Көп проекттер именно биздин ушул райондо өтчү. Көп проекттер өттү. Анан ар кандай сыноктор болчу бизде, спорт боюнча, иш дарылоо боюнча, кылган мамилелер боюнча бүт элерде биринчи месталарды алчубуз да. Мезгилдин өтүүсү менен ар бир инсандын жаштык кайратын уурдап, аны өзүнүн нугуна салып барат. Садырбек Чыныбаев өзү жашап иште өткөргөн мезгилиндеги өмүрүндө элиме эмне кылдым деген суроого түшөлүп жашаган инсан. Анан эми мен баягы турмуш жолунда айтпадым, ошол 2 жыл ошол чарбалык жумуштарда иштеп калдык. Анан бүгүнкү күндө 47 жыл болду ушу медицина тармагында иштеп атканыма. Анан ошол 47 жылдын 33 жылы ошол жетекчилик жумушта иштеп калдым. Анан эми башка көп жерлерге суранып теги болуп жүрдү, анан бирок
болбой жүрдүм эле. 15-жылы жаңы министр келип, Батыр Алиев келип, анан көп жылдык эмгекти баалап, ушул жумгалгы иштеп бериңиз деп, жумгалдын проблема көйгөйлүү маселелери көбөйүп кетти, ырызы чуу болуп атат, ушуга жардам бериңиз деген. Макул болуп ушул 1 жыл, календарлык 1 жыл 14-январ 15-те барып иштедим. 16-жылы 13-январ кайра бияка келип иштеп калдым. Аны ошол көйгөйлүү маселелер ушул Кызарт айылына оорукана 11,5 миллион ушул бир оорукана салууга туура келди. Ооруканада суу тартышка, суу киргизгенге туура келди. Ремонт эми көп чарбалык жумуштарын тейлеп, көйгөйлөрүн, арыздарын баарын токтотуп, сүйлөшкөн боюнча да ушу 1 жыл иштеп ошол жака келдим. Кайра келип эле бир жерде иштеп, өзүмдүн ушул болгон күчүбүздү, анан эми биз тарчылык убак, жокчулук убак дегенибиз эми өкмөттөн кошумча каражат ала алган жокпуз. Кумтөрдөн бир тыйын ала алган жокпуз. Анан өзүбүздүн ушул болгон мүмкүнчүлүк, ой жүгүртүбүз, ушул акча тыйын санап, ушул проекттерге кирип, ушул көп проекттер менен иштеп, анан колдон келишинче ушул ооруканабыз Көлдүн эң эски зданиясы. 59-83 жылкы имараттар. Анан ошого карабастан анан ушул бүгүнкү күндөгү акыбалы, ошол колдон келген акыбалыбыз менен көп жумуштарды жасадык. Үй бүлөдө болсун, жумушта болсун, дайым бир сурдуу турмуш кечирүү менен балдарына жаштайынан чынчыл, эмгекчил болгула деген ураан көтөрүп жашап келгенин айтат. 74-жыл баш кошконбуз, экөөбүздүн институт бүткөндөн кийин үйлөндүк, 6 балалы болдук. 6 баланын тең жогорку билимдүү болду. Садырга ушунча мен ыраазымын, ушунча жакшы иштеди. Өкмөттүн да жумушун иштеди, балдарды да жакшы тарбиялап өстүрдү. Биз байлык жоголткан жокпуз жалаң эле. Балдарыбызды өнөп өстүрдүк. Бир балабыз 2 эркектин бирөө прокуратурада иштейт, бирөө мегакомдо иштейт. Жогорку билимдүү, кыздардын бирөө медик. Калгандары экономист, анан бирөө корпус мирада иштеди, жакшы иштешти баары тең. Ал убакта мектепте иштеп аттык, балдарды да багып аттык. Жакшы эле болду эми. Кайненем бар, кайненем Кыдыр акенин небереси. Алардын жардамы менен өнүп өстүк, тарбия алдык. Жакшы. Анан мен кайненелер жөнүндө айтканда менин кайненеме киши жетпейт чын эле. Ошончо тарбиялайт, ошончо айтат, тарбиясы да бар, баардыгын тарбиялаптыр. Анан азыркы келиндерди карасаң, алар деле ошондой тарбияланып атат, жаш келиндерди. Башынан эле тарбиялайт экен энем. Ата-энебиз абдан терең билимдерди берип, камкор ата-эне болуп, көп жетишкендиктерибиздин баары ата-энебиздики. Биз 6 бир тууганбыз. 6 бир тууган баары жогорку билимдүү, кесиптердин ээлери болуп, ошо ар бирөө өз кесиби боюнча эмгектенип иштеп келатышат. Ар бирөө турмуш курушкан, алардын ар бирөөнүн балдары. Анан ата-энебизден бизге калган чоң өнөрлөрү болобу, келечекке жардам катары бизге көп таланттарды эмгекке үйрөткөн да. Анан ушу ата-энебиз эмгекчил адамдар. Мына азыркы күндө атабыз 70-тен өттү. Ошол кезде дагы азыр бак, өзүнүн багы бар, хоббиси да, ар кандай бактарактарды бири-бирине кыйыштырып, кандайдыр мөмөлөрдү, башкача бир мөмөлөрдү алган хоббиси. Ошонун азырына 70-тен ашкан убакта дагы ошонун арасын өзү кол менен чаап, өзү ошо эмгекти жакшы көрөт. Бизге да ошону үйрөткөн. Азыркы учурга чейин мен ушу эс тарткандан бери эле спорт менен машыгат. Азыркы күндө дагы эртең менен туруп 2 саат спорт менен машыгып, чуркап, анан муздак суу менен постоянно жуунуп турат. Ушул эмеси бар, каякка кара которулуп барбаса дагы, ошол жерлерден дагы ушул өзүнүн адаттарын таштабайт. Андан сырткары бийге ырдаган өнөрлөрү дагы абдан жакшы өркүндөтүп өстүргөн.
көп эле учурларда мисалы телевиденияда болобу, тойлордо баарыбызды ырдап, саңдуу жүрөт, өзүн дагы мындай өз духун жакшы алып, анан биз да көп ушул атабыздан, энебизден көп өнөрлөрдү алганбыз, ушул үйрөткөн, ушу жашоо турмушка түз туура сүйлөп, сылык жүргөндү ушу ата-энебизден калган деп ойлойбуз. Ар бир эле бала ата-энесине жакшылыктардан алып болуш керек. Эң негизгиси узун өмүрлүү болуп, ден соолукта, анан биздин жакшылыктарыбыздын күбөсү болуп, төрүбүздүн көркү болуп жүрө беришине биз абдан тилектешпиз. Дайыма Кудайдан тилейбиз. Көңүлөр кеткөр көмүңдү көргөндө, кереметтин чагында жүргөндө, көз алдыма аппак тоолор тартылат, алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө. Көңүлөр кетет, ой, көңүл сергетет, алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө. Шоктанамын мен кыял кемесин, чалкып жаткандай окмуш немесин, караныңдан кагылайын алатом, кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Карагайгайың, арчалы төрүм, кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Каңадарым өлтүр тонук болагын, жашыл болуп өскөн көрпө тулаңың. Ырым менен сенин демиң эмеспи, өз салатым өзүм өскөн турагым. Көңүлөр кетет, ой, көңүл сергетет, өз салатым өзүм өскөн турагым деп ырдап коём. Алатоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асмандын тиген кезде, мен дагы жолго чыгам таңды тосо, кучактай ой кылайын ыйга кошо. Улусу кыргыз жерин нурдан бүткөн, сулусу кыргыз жерин нурдан бүткөн. Атабыз айылыбыздын ардактуу атуулу, өз кесибин сүйгөн мыкты адис. Азыркы учурга чейин элдердин ден соолугу үчүн кам көрүшүп эмгектенип келе жатат. Өзүнүн жашоосунда оор кыйынчылыктарга ак эмгек менен гана жеңүүгө болоттугун далилдеп келет. Өзүнүн 6 баласына өз жашоо турмушун туура жолду тандап, өйдө ылдый учурларда туура чечим кабыл алуу үчүн акыл насаттарын көп айтып келет. Биз ата-энебизге ыраазыбыз, алар менен сыймыктанабыз. Алардын ден соолугу дайым бекем болуп, өмүрлөрү узун болуп, биздин жакшылыктарыбызды гана көрүшүн каалайбыз. Ден соолугуң болбосо башыңды күмүшкө, аягыңды алтынга уруп койсо да маанилүү эмес. Андыктан убагында калктын саламаттыгы үчүн кам көргөн каарманыбыздын эмгеги чындыгында баалоого татыктуу. Агам экөөбүз удаалашып бир турганбыз. Кичинекейибизден ата-энебиз көп балалуу болду.
өткөн турмушта колхоз совхоздор бар учурда ошо колхоздун жумуштары апийим, көп балалуу үй бүлө, кайнене жок, ушундай учурда балдардын улусу болуп өстүк. Анан ошондо агамды азыр эстесек дагы ушу кеп салганда эмнесине баа беребиз. Кенедейинен жоопкерчилиги кичинекей менден кийинки симдигимди 5ке белеп коюп апийимге кеткенде ошо кошуна абысынына таштап коюп кетсе бала ыйлап калыптыр. Анан ушул агам бешиктен баланы чечип ороп алып, ошол 6-7 жаш кезинде ошо айылдын четиндеги талаага алып барган экен да, ошол бала ыйлап калды деп. Анан ошол дагы бир ушундай камкордугу кенедейинен саморду кайнатып, анан чайды даярлап туруп, мен талаага чакырганы жиберчи, чай ичкиле деп айткыла деп. Жоопкерчиликтүү болду, ата-энени сыйлап өстү. Анан биздин ата-энелерибиз жөнөкөй адамдар болгон менен ошо билимге көзүбүздү ачкандан, бизди билимге, китепке, силер мына биздей болуп, колхоздун жумушун аткарып калбас үчүн сугатка кетет, башка жака ушундай оор жумуштарда жүргөндө силер билимдүү болсоңор, акыл эмгегиңер менен күн көрөсүңөр деп айтчу. Анан ушул агам мединститутта окуду, жакшы окуду. Мен экономист болдум, кызматка келдим. Ошо эмгегин аябай сүйүп иштеди. Ошо Бишкекте калмак, бирок ошо ата-энебиз айылга кел деп энебиз ооруп калчу. Ошо врачтык кесипти тандаганы дагы ушул энебизден болуп калды да. Врач болуп иштеп келген кезин мен билем, абдан таң калам. Жумалап келчү эмес да, биз түшүнчү эмеспиз. Күнү түнү ошо жакта жүргөнүн. Ошо операциядан чыкпай ушунчалык өзү тажрыйба алмашканга, улуулардан үйрөнгөнгө аракет кылган экен. Анан ошол агабыздын эмгегин биз да сезебиз, себеби кайда барбагын. Ошо Садыр Абдырасулович операция жасады эле, ошо киши жардам берди эле деген сөздөрдү көп угабыз. Анан агамдын да бир жакшы жагын айтсам, экөөбүз чогуу мындай мисалы Борбордук көчөдөн бир ушундай жумуш болуп калып басканда, мен учурунда кээде жиним келчү. Улам эле бир киши менен токтоп ушунчалык үй бүлөң кандай деп эле сурай берет. Анан кээ бир арак ичкен кишилер менен болсо деле кечке сүйлөшө бересиңерби деп мен чыдабай кетем да. Анан жок, ушундай кишилер менен жакшы сүйлөшүш керек, ушундайлардын алабалын сурап коюш керек деп айтчу. Анын баркын азыр түшүнөм. Ушундай тереңдигин врачтык кесип жан дили менен ошого берилгени үчүн ошол өзү врач болуп туруп 100дөн ашык кишиге бердим деп донорлук сыйлыктары турат. Анан канча өмүрдү алып калды, ошо жерден донор жок болгон учурда өзү ошол далай ушундай кан берип, анан ошол жанагы бир кичинекей донорлук сыйлык дагы агам үчүн өтө кымбат болуп турат. Бүгүнкү эмгек эртеңки күндүн жемиши. Садырбек Чыныбаев өзү иштеген Жетөгүз райондук аймактык ооруканасында көп жылдык тажрыйбасынын негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы, райондон, облустан Саламаттыкты сактоо министрлигинин бир нече алкыш баракчаларына ээ болгон. Ардактуу донор төш белгиси, Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы, Жетөгүз районунун ардактуу атоолу сыйлыгына да татыган. Кала берсе, Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан аткарган таза үлгүлүү эмгек үчүн саламаттыкты сактоонун ардактуу медицина кызматкери төш белгиси менен да сыйланган. 47 жылдагы ошол кесиптик майрам ошол жумушубуздун эмгеги өкмөт менен бааланып, ошол президенттин грамотасын алдык. Ошол медицина министрликтин ардактуу медицина кызматкери болдук. Анын баягы хирург болуп көп жыл иштеп, ошо 4000ден ашык операция жасадым. Ошол баягы ар кандай эмелерге документ жасаганда ошо 4000ден ашык болду эле. Анан ошол кан операция эми кан менен көбүрөөк аралашып жүрдүк. Ошол 100дөн ашык кишиге кан бериптирмин, донор болуп. Анан ошол ардактуу донор болуп ошол белгисин алганбыз. Анан эми ошол
rayonundагы өзүнүн ардактуу атуулдук наамын берген. Анан эми баш аягы ошол мына областтык, республикалык масштабтагы ошол көп грамоталарга ээ болдук. Бул жерде ошол отличник деп мына ардактуу медицина кызматкери, донордуку, атуулдуку, анан баягы өзүбүз болсо эми врачтар военный багытта дагы ошол кызмат өтөп, ошол запаста жүрүп кызмат өтөдүк, ошол жагынан дагы алдык. Анан ошол Кыргызстандын аксакалдарынан дагы медалын алдык. Азыркы убакта эми коомдук иштин бардыгына катышып келдик. Райондун бардык ошол мынакей канчалык ошол маданият тармагындагы өткөн бүт тармактын баарына катышып жүрдүм, спортко катышып жүрдүк. Мына акыркы жылдарга чейин эле ошол спортторго катышып өзүбүздүн медицина тармактагы өтүп турган спортко да катышып, ошол облустук масштабтарда теннис жагынан экинчи орунду алып жүрдүм, биринчи, экинчи орунду. РГСде дайыма катышып, ошол РГСден бардыгына катышып жүрдүк. Анан өзүбүздүн мекемелер арасындагы бардык тармак, бардык маданият тармагында өткөн спорттук бардык оюндарына катышып, активдүү катышып, өзүм катышып, катыштырып, райондо ошол дайыма ошол жеңүүчү болуп келдик. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей Садырбек Чыныбаев көп кырдуу өнөр ээси. Ал табият тартуулаган өнөрү менен созолонто ырдап, райондо өткөн ыргесилерге да активдүү катышып келген. Жараласың ден соң, асыл байлық алтын болып, кен болып, шындығында адам қылған адамды бақыт екен, тана екен
eкен, tağla ekenden solu. Учурда Садырбек Чыныбаев Жетөгүз райондук аймактык ооруканасынын статистика бөлүмүн жетектеп келүүдө. Чогуу иштеген жумушчу тобу урматсый менен учур талабына муктаж болгон кеп кеңештерин сурашып, кезинде насаатчыга байма-бай жолугушуу уюштуруп турат. Дени сак адам, дени сак коом деп айтылгандай, адамдардын ден соолугуна кам көргөн инсандар Садырбек Чыныбаевтай болсо деген ой түйүнүн коёр элек.